Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdi ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштадым. Жараткан Аллах Таалага эсепсиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болсун. Урматтуу мекендешим, күнөөлөрүңүздөн арылып, күнөөсүз бир инсан, таза бир инсан болууну каалайсызбы? Анда ошол күнөөлөрдү кетирип, ошол күнөөлөрдүн ордуна сооп ишке айландыра турган нерсе бул албетте тооба кылуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул күнөөсүнө өкүнүү бул тооба болуп эсептелинет дейт. Кайсыл бир инсан ою менен, көзү менен, колу менен, буту менен, денеси менен күнөө кылып алган болсо, ал сөзсүз түрдө анын артынан тооба кылуу зарыл болуп эсептелинет. Анткени бул күнөөнү эч бир инсан атайлап кылбайт. Күнөө эмне деп сураганда аалымдар жооп берет. Күнөө деген бул кайсыл бир ишти аткарып бүткөндөн кийин анын артынан өкүнүп, кайгырып, сыздап, мына ушул нерсени кылбай эле койбой деп өкүнүчкө карай түртө турган болсо, демек ал күнөө деп эсептелинет. Андыктан урматтуу мекендештер, бул жашоодо эч бир инсан периште болуп кеткен жок. Периштелер периште болуп жаралган. Инсан болуп жаралган. Инсан деген бул албетте кемчиликтүү. Ал бардык нерсени кемчилиги менен кылат. Ал күнөө кылат. Эгерде бир инсан күнөө кылбай, ал өзүн периштемин деп ойлой турган болсо, ал адашат. Анткени ар бир пенде, ар бир ушул акыркы үммөт сөзсүз түрдө күнөө кылат. Эч бир инсан пайгамбар болуп кеткен жок. Ар бир инсан күнөө кылат. Бирок ошол күнөө кылгандан кийин анын артынан тооба кылгандан кийин аны жууп кетиш үчүн сооп иштерди аткарып, жакшы бир амалдарды аткарып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кимде-ким ошол күнөө кылып, анын артынан жакшы бир даарат алып, ошол күнөөсүнө өкүнүп, кайгырып, 2 рекет намаз окуп, ал күнөөсүнө тооба кылган болсо, Аллах Таала аны кечирет дейт. Албетте, Аллах Таала кечиримдүү зат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир хадисинде айтат: эгерде кимде-ким ушул чөлдө өзүнүн төөсүн жоготуп алып, ал чөлдө аябай суусап, ысык, билесиңер. Ошондой бир чөлдө өзүнүн төөсүн жоготуп алып, арадан бир канча убакыт өткөндөн кийин ошол төөсүн таап алса, ал ошол жоготкон инсан кандай кубанса, кандай сүйүнсө, шек күмөнсүз кайсыл бир инсан Аллах Таалага тооба кылган болсо, Аллах Таала андан да өтүп кубанат дейт. Албетте, сиз бүгүн Аллах Таалага бир караш жакындасаңыз, Аллах Таала 2 караш жакындайт. Албетте, сиз чуркасаңыз, Аллах Таала сизге бардык эшиктерди ачып коет. Жакшылык эшиктерди, сооп эшиктерди. Андыктан келиңиздер, урматтуу мекендештер, тооба кылалы. Балким, урматтуу мекендешим, балким бүгүнкү күндө ушул сел, кырсык, суу каптоо балким ошол күнөөбүздүн себебинен болуп атат. Бир ойлонуп, жакшылап бир карап көрбөйлүбү? Анткени Аллах Таала Кур'анда мына ушундай мааниде келет. Кайсыл бир инсан бузулуп кеткен болсо, ал инсанга өрнөк катары Аллах Таала ар кандай сел, жер титирөө, кырсык, мына ошого окшогон нерселерди жиберет. Эмне үчүн? Анткени ошол инсандар жакшы болуп калар, жакшы бир инсан болуп калар, ал дагы оңолор, ал дагы ошол күнөөсүнө тооба кылар, ал дагы ошол сол жака эмес, оң жака барып калар деген эскертүү болуп эсептелинет. Албетте, бүгүн экөөбүздүн жүрөгүбүз согуп атат. Экөөбүздүн көзүбүз көрүп атат, экөөбүздүн оозубуз сүйлөп атат. Экөөбүз даарат ала алабыз. Даарат эмне экенин билебиз. Намаз окушту билебиз. Келиңиздер, ошол күнөөлөрүбүзгө тооба кылалы. Астагфируллах ва атубу илейх. Аллах Таалага дайыма тооба кылалы. Аллах Тааладан кечирим сурап, андан панаа тилейли. Эмнеден? Мына ушул кырсык, бале, апаат,
жана башка нерселерден. Андыктан урматтуу мекендешим, бир күнөө кылып алдыңызбы, ал күнөөм кечирилбейт деп ойлобоңуз. Аллах Таала кечиримдүү. Аллах Таала кечирет. Сөзсүз түрдө кечирет иншалла. Эгерде мына ушул тобонун шарттарын аткарган болсоңуз, күнөө кылдыңызбы, андан өкүнүңүз. Ага экинчи барбаңыз. Ошол күнөөнүн артынан сооп иштерди кылыңыз. Ошол күнөөнү болду мен таштадым деп таштаңыз. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, кайсыл бир инсан күнөө кылып, анын артынан тооба кылган болсо, ал күнөөсүз инсан. Мындайча айтканда, ал күнөөсү жок деген адам. Албетте, ар бир инсан ушул өзүнүн дене турпатына садака бериш керек. Ал садака болсо дагы мына ушул күнөөлөргө тооба кылуу болуп эсептелинет. Зикир болуп эсептелинет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.